Kүйö beçara özünçe mi erkek daldağı. Pul taap gelip başka azırak bolup atat, bирок ой рахмат атасы, siz bu olsanız kantet elek, Kudayga ming mertebe şükür, muna taap gelip atasiz, үйдө бар экенingizге şükür sizdin dep, kүйөнүн көңүлүн көтөрүp, bir jana kaneke manas tosуп алгандай кылып тосуп алса, kүйөнүн дугу көтөрүлөт да. Kүйөнүн үйдөгү ролун жоготуп коюш аялга байланыштуу. Эгерде күйөө нерв болуп аял тоготпой тура берсе, барып пул таба турган жөндөмү жоголуп кетет, башкара турган жөндөмү жоголуп кетет. Эркектин акылынын кем болуп калышы аял кыжыгат кыла бергенден болот. Ошон үчүн күйөөнү мактап туруш керек. Мактасаң булар семирет аябай. Sen молодец, sen жакшысың, sen акыл эсиң менен деп. Bir аялдын күйөө өлүп калыптыр. Анан bir костюм бар экен, костюмун кайра жууп илип коет экен. Өлүп калган эри, качан өлүгөн, bir костюм алып калыптыр. Сагынганда жыттап турса керек костюмду. Анан кийин балдарга апа пул бер десе, "О атаңдын костюм чөнтөгүн алып ал" дейт экен. Неге? Атаң деген сөздү угузуп туруш үчүн. Апа патинкадан пул бер десе, атаңдын костюм төшөнтөгүн алып ал дейт экен. Неге? Атаң деген сөздү угузуп. Ошого бирөөлөр күйөөлөрүн жаман көрө берет. Ошонун өзүнүн бар болгону дагы жакшы урматтуу.